Эми орозонун шарттары. Орозонун шарты, орозо кармаган адам ислам дининде болуш керек. Капыр адамга милдеттүү эмес дедик. Себеби орозо бул ибадат. Капыр адам ибадатка татыктуу эмес. Алла Таала я юхалладина аману кутиба алейкум дегенде эй ыйман келтиргендер деп ыйман келтиргендерге кайрылган. Эми ошо капыр адам ислам динин кабыл алып динге кирсе, мурунку өткөн каза орозолорун кырмап бербейт. Экинчи шарты бул балагат. Балагатка жетпеген балдарга орозо милдет эмес. Балагатка жеткенден кийин балагатка жете элек орозолорунда бул кармап бербейт. Ошондой эле үчүнчү шарты бул акыл. Акыл айнып калган адамдарга орозо милдет эмес. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 адамдын китеп амалы жазылбай турат деген. Биринчиси уктап жаткан адам ойгонго чейин, жаш бала балагатка чейин, чыкканга чейин, үчүнчүсү акылынан айнып калган адам акылына келгенге чейин жазылбай турат.